айымынын моделин айтыш үчүн мен Саякбайдай манасчы, алы кулдай акын, жеңи жоктой төкмө болушум керек. Бул өтө чоң баалуу түшүнүк. Бир эле Сагынбайдын вариантында Каныкейдин Севине келген буюмдар менен баалуулуктардын, кездемелердин 40тан ашык түрү берилип, ага бир чоң бөлүм арналат да. Үйлөнүш, манасын үйлөнүшү деген бөлүм. Кыргыз аялын сүрөттөгө өтө чоң керек. Бирок ошого карабастан негизги критерийлерин айтып өтөйүн. Биринчиси, кыргыз аялынын негизги баалуулугу, негизги артыкчылыгы кыргыз коомунда алысты жакын кылган кыз, тамакты даамдуу кылган туз дейт, байланыштыргыч жана коммуникациялык функциясы болуш керек. Экинчиси, кыргыз аял эмне дей турган болсо, ал баарыдан борда адамзат тукумун улай турган жана кыргызга баатырларды төрөп, падышаларды тарбиялай турган эне боло турган, ден соолугу, ошого ылайык өзүнүн менталдык акылы, менталдык ден соолугу жол бергендей даярдыктар эмети болуш керек. Демек, эне болуу даярдыгы болуш керек. Үчүнчүсү, кыргыз коомунда ата журт, тага журт, кайын журт дегендин ичинен ата журтка өзгөчө орун берилет бала үчүн. Сен бала үчүн ушундай бир тирек боло турган болсоң, анда кайын журтка татыктуу келин боло ала турган билим, жоопкерчилик, сабыр, илим, көндүмдөрдү ала алышың керек. Анткени үй бүлөлүк баалуулук ошол жерде турат. Анан албетте кыргыз коомунда эч качан кыз үйдө турсун, баспай койсун, анан чыкпай койсун, үй шыпырсын деген нерсе болгон эмес. Өзүнүн баалуулуктары менен коомго кандай ордун таба ала турган керек болсо, башкаруу системасында, балким билим берүү, балким тейлөө системасында орду бар, илим, билим, кесипкө үйлүүлүгү болуш керек. Жеке капчыгы болсо эчтеке болбойт. Бул боюнча Чубак ажы Алымовсунда айтат. Аялдын сени менен жатканын эле кожоюн болосуң. Анын өзүнүн тапкан каражаты өзүнүкү деп атат. Демек, көрдүңүзбү? Динибиз аркылуу деле кыргыз коомунда аял иштеген, өзүнүн ордун тапкан, бирок ал үй бүлөлүк баалуулуктар менен коммуникациялык, аялдык назиктигин, энергиясын жабыркатпаган сферада, чөйрөдө болсун деп атат. Мен болжолдуу ушуну көрөм.